коомдук талкууга койгонго азыр анын демилгечиси мыйзамсыз. Иштеп аткан Конституциянын 114 статьясына ылайык Конституциянын демилгечиси 300 000 киши болуш керек. Ал колганакей 80 депутат болуш керек. Анын баары баштапты. Алар да жок. Биз бүгүн мыйзамдуу талаада жашайбызбы? Биз бүгүн региондун үнүн угабызбы? Биз бүгүн эл аралык коомчулуктун үнүн угабызбы? Болбосо кечээки түзүлгөн комиссияны караңыз. Бишкектеги окумуштуулар чогулуп алыптыр. Эмне Ошто, Жалалабадта, Нарында, Таласта, Баткенде окумуштуу жокпу? Булар эмне илимдер академиясынын уставын жазып атабы? Кыргызстандагы күчтүү граждандык коомдун лидерлери бар. Президенттер менен кармашып жүргөн Чолпон Жакупова, Ашрахунова, Абдурасулова, Клара Соронкулова. Алар кайда? Биз Бишкек шаарынын конституциясын жазып аткан жокпуз. Биз жалпы Кыргызстандын конституциясын жазып атабыз. Экинчиден, мындан бийик дүйнөдө эл аралык коомчулук жок. Венеция комиссиясы айтты. Бул парламенттин конституцияны кабыл алганга кудурети жетпейт, укугу жок деп. Чекит. Биз дүйнөнү угабызбы? Үчүнчү, азыркы президенттин милдетин аткаруучу иштеп жаткан Конституциянын 114 статьясына ылайык демилгечи боло албайт. Демилгечи болбосо неге комиссия түздү? Комиссияны ким тандады? Кайсы фракция берди? Кайсы партия берди? Караңгы үйдө жазылган конституция кыргыз элине жарык тартуулай албайт. Бүгүн күн суук, саясат да суук. Бирок могу жерге жүрөгү жалындуу жаштар келди. Мен аягына чейин ошолор менен болом. До концаны эми булар өзлөрүнө өзлөрү жооп алышат. Эмне себептен ушундай шашылыш жабык жазылып калды деп ойлойсуз? Себеби булар тез эле бийликке жетип, тез эле диктатор болгусу келип атат да. Алар айткандай болуп келатпадыбы? Коркок парламент коркоктук кылып Конституциянын 2 статьясын бузуп кабыл алып беришти. Ошону Сания Токтогазиева айткан. Мен айттым эле. Венеция комиссиясы ошону далилдеди го. Эгерде Венеция комиссиясы тааныбаган Конституцияны Бириккен Улуттар уюму тааныбайт. Эл аралык коомчулук тааныгандыгы үчүн биз суверендүү өлкөбүз. Биз ошол менен кызматташабыз. Биз дүйнөлүк эл аралык укуктун мүчөсүбүз. Азыр бийликке келгендер эл аралык укукту да бузуп атат. Конституцияны да бузуп атат. Анан бирөөсү регион менен сүйлөшүп койгон жок да. Бишкекке отуруп эле 30 окумуштуу жабылып койсо ошол жалпы Кыргызстан эрежеси болуп бере алабы? Албетте жок. Эмне Ош университетинде Бишкектегидей профессор жокпу? Юрист жокпу? Же Баткен университетинде, же Нарын университетинде? Ошолордун бир да үнүн укпай, Бишкекте элди укпай, эл аралык коомчулукту укпай, Конституцияны укпай жасап жаткан иштер аягы жакшылык менен бүтпөйт. Ошол эле учурда азыркы учурда талкууга коюлган документтин долбоордун мазмунуна да токтолсок, азыр Конституциянын долбоорун жактагандар бул бийликти бир адамдын колуна топтоп, ошол эле учурда жоопкерчилик дагы жүктөлөт, бул жакшы деп айтып атышат да. Сиздин оюңуз? Булар азыр эки эле талкууланып атат. Конституцияны унутуп калышты, курултай деп. Мен курултай жөнүндө мыйзамдын авторумун. Курултайдын максаты таптакыр башка. Курултай бийликтин үстүнө туруш керек эмес. Курултай региондогу маселелерди борборго келип чечиш керек. Элге ошо маанилүү да. Бишкекте министрлер, депутаттар жайгашкан. Мисалы үчүн ага кошумча шайлоонун кереги жок. Айыл өкмөтүндөгү же кеңештин төрагасы же айыл өкмөт башчысы ал президентке кошомотчу болбойт. Алны эл шайлаган. Ошо элдин көйгөйүн Бишкекке келип айтып, айылдагы регионалдык маселелерди, социалдык, экономикалык маселелерди чечүүгө өкүл катар жибериш керек болчу. Ошол мыйзамды мен жазгам 12-жылы. Булар курултай идеясын таптакыр дискредитация кылып, алар 3 бийликтин үстүндөгү доминант болуп калган. Курултайдын үстүндөгү курултай. Мындай мыйзамды кабыл алуу Кыргызстанга аброй алып келбейт, жана Кыргызстан эли аны колдобойт.